saat 7-8'e çeyin kıdırabızdık. Kıdırıp polisi городты. Külöt de itatar, itatar'dın balası, itatar'dın enesi de Bilgerde'den var ele koy. Hazır köp suçuna болды, adamға таштаған suçular. Ay, заявка жүз эле көп. Заявка жүз эле көп. Машинабыз ескіріп алғандан 2 күн іштейбіз, 1 күн ремонт. Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Ош ТV телеканалында өзгөчө кесип ээси болгон ИТ-татарлардын жумушун чагылдырып беребиз. Азыр болсо таңкы 6, биз болсо сүйлөшүлгөн жерге келгенбиз. Кызыктын баары алдыда, биз менен биргеликте болуңуздар. Мен тазалыкта иштейм 2017-жылдан бери. Эми азыр 7-5-6 жылдын эмеси болуп калды. Иштеп атабыз. Эртең менен саат 4-төн кийин чыгабыз. Эми азыр жашыбыз деле 60-тан ашып калды. Уйку деле келбейт. Эртең менен саат 4-төн кийин жөнөйсүң да барып. Эртең менен саат 7-8'e чейин кыдырабыз. Кыдырып полностью городты. Мисалы үчүн мен дарыянын оң жагын карайм, шеригим сол жагын карайт. Мен Жозгурдан баштайм, Айылдын башынан баштап, ХБКга чейин барам, жолдо кетип аткан, жолдо жолуккан иттерди, заявка түшкөн жерлерди карайм. Арыздар обязательно түшөт, көбүнчө арыздар түшөт, арыздан калса жүрөсүң, бирок обязательно маршрутты биз карап чыгабыз да. Азыр мына кышында анча эле ата албайсың. Себеби күн ысыганда чыгат. Азыр эми күн ысып калды, 0 градус болуп калды азыр. Атап өткөндөрү күн сууктарда 8ден кийин, күн жылыгандан кийин чыгып атты да иттер. Ошон үчүн чыкпайт. Кышында сел кыйыныраак болот. Анан эми жазында, мына жаз башталды, күн жылыгандан кийин эртең менен саат 4-тө жери жарып эле калат. Кадимкидей эле атып жүрө бересиң, саат 7-ге чейин адамдар кыймылдаганга чейин, мектептин балдар кыймылдаганга чейин атып калышыбыз керек да биз. Мақсат, основной немеде ошол. Мақсат ошол. Адамдар без коопсуздугун неме кылып, ошол основной. Ошол максатта эрте чыгышыбыз керек да. Бизде Ош тазалык ишканасында 2 ИТ-татар иштейт. Ошол баягы айткандай оң жак, сол жак болуп бөлүнөт. Ак буранын оң жагын азыркы аке карайт, сол жагын дагы бир Айби деген аке карайт. Айби Ибрагим деген акелерибиз ИТ-татарлар. Биздин диспетчер кызматыбыз бар, ошого чалышат. Андан тышкары биздин группалар бар, ушу квартальныйлар, домкомдор, ошолор бизге группага чыштап турат, мындай иттер жүрөт деп. Андан тышкары өзүбүз дагы көчөлөрдү кыдырып, күндүзү көрүп калабыз андай жол бүн иттердичи. Анан сүрөткө тартып, биз дагы ошол ориентировка катары ак ит, көк ит деп айтып турабыз. Андан тышкары бизге рабочийлерибиз, шпуручуларыбыз айтат. Себеби алардын баягы топ койгон пакеттерин чачышып, таштандыларды чачып, ушу көйгөй жаратат. Ошого алар бизге маалымат берет. Биз бул маалыматтарды ушу ИТ-татарларга, группаларга чыштайбыз. Азыр көп случайлар болот. Итти баягы адамга таштаган случайларчы. Адамга таштаган случай. Мына үйгө мына переезд, железный дорожный переезд өткөндө Мен иштеп коюптур, бир келинди иштеп коюптур, чоң эле келинди. Жыгылып ал дагы. Тилеме болду го да. Азыр эми основном жолдун иттер ишканалардын ичинде көп да. Каралбаган жерлерде мына зданиялар бар, түшүп атпайбы азыр, курулуштар. Айландырып тосуп таштаган кире албайсың. Афганистанда болдум. Мен яны Октябрдын 6-сында армияга чакырылып, январдын 8-inde кайтып келгенде жарадар болуп калдым. 63 бала барганбыз да. Армияга бүшө осенний призыв.
63'тен 28 полноценный службасының аяғына чейин кызмат кылып кайтышты да. И то 1-2 ранениясы менен. Мен мисалы үчүн 2 жол жарадар болгом. Пулевой ок бар, ок менен жарадар болгом. Осколка тийген. Азыр деле бир 14 осколка бар. Учетто турабыз бергенчилер. 2004 жылы, 2010 жылы Ошток калаңдарда турдук. Кече Баткен тополоңдо деле бизди учетто турабыз, чакырат. Даяр болгула эсечү. Кудай сактасын, эми пока баары тынч эле. Машинабыз эскирип калгандан кийин 2 күн иштейбиз, 1 күн ремонт, чыкпайсыңбы деп эл эми билбейт да эмне болуп атканын, бияктагы биздин акыбалыбызды. Азыр эми начальство жүгүрүп атат, кудай кааласа болуп калат деп атат. Лабы уже срогу бүткөн. Берки шеригим болсо, шеригим ишкананын машинасын апарып гаражга коюп коюп, азыр өзүнүн машинасы менен атып жүрөт. Ушундай акыбал оор да. 98-жылкы машиналар азыр эми куралдарыбыз да эски. Оларга да уже бериптир. Ошол эми основной ушулар жаңыланып калса проблема болбойт эле да. Мен даже ачыгын айтайын, былтыр ушу иш машинанын эсебинин жардынан иштен чыгып кетели дедим. Чарчатты да уже. Машина бузула берсе, иштегиң да келбей калат экен. Заявка жүдө эле көп. Анан эми берде ресторандар бар экен. Алып чыгып таштап коюшат. Чөттө көрүнбөйт. Мына тийбептир, көрдүңбү? Тергелбеп турат. Упаковкалар бүтүн боюнча турат. Порядок, тазалык болуш керек эң биринчи. Иттин көбөйгөн себеби ошо баягы ашча тамактарды эшикке ысырапчылык кеңириде. Баары жакта эшикке алып таштайбыз, онун бөлөк айла жок. Бирок эми ошо таза болсо эле жакшы да. Эң биринчи ошо ысырапкерчилик азыраак болсо дейм да. Азыр эми нан, пан, продукттан баардыгын эшикке алып илип коет, итке жеп. Жаз болот, таза болсо, канчалык таза болсо ошо таза болот. Ит да келбейт. Машинаны көрдүңбү, машинаны кыйчылдап бир жолу суроо бүтүп калганда жаныбар ушунчалык шүгүр дейсиң, темир экен да. Иш действительно опасно экен, мындай карап көрсөңчү. Мисалы үчүн үйлөрдүн арасында азыр да машиналар көп элек. Азыр машиналар турган жерде ит аралап жүрөт. Витрина бар, магазиндин витриналары. Анан кийин кала берсе кийин секин. Бардығынан қарайсың да, барлық техника бар. Адам шыға албасын деп, ел жоқта қимылдайды біз. 5 қол бірдей емес екен, ел әрқандай болады екен. Магазин эми итти, жануарды жақсы көрген адамдар бар екен. Не атып атасың деп, мисалы үчүн бізде аэропортто, Юго-Востокто орустар көп жашайт да. Анан ошол пычак алып алып да чыгат, таяк алып алып чыгат. Не атып атасың деп келип турат кадимкидей эле. Анан ушундай жөнүн келет. Анан эми бирок иштеке кыла албайсың да. Случайлар көп болот. $100 иттерди атып коюп, ошейник бар. Түнү да караңгыда көрүнбөй, ошейник көрүнбөй калат да. Именно ошейник болсо аткан вообще мүмкүн эмес. Эми ол сатып алынган кымбат малуу, охотничий иттер бар.
борзо иттер бар, уруштурган иттер бар деп. Ошо мен бир жолу ошо кирпичтин жакта бир итти атып коюп, доллар калган экен. Калтак жедим, спецназдын балдары экен. Онтип. Ооба. Буларды эми кийин кайсынча калып барып таштайсыздар? Буларда эми өзүбүздүн бекерибиз бар, ошо өзү таштай турган жайлар бар. Апарып ошо жака таштайбыз. Санитарлар санэпидстанция келип обработка кылып чыгып турат. Бардыгы как положено. Сиздерге бөлүнгөн милдет алып барып таштайсыздар. Таштайбыз ямага. Яма бөлүнгөндө именно бөлүнүп, тосулуп чекеси бардыгы жайында. Татардын кесибин айтканда ушундай кесиптер бар экен деп таң калгандар болот. Ооба, күлөт да итатардын баласы, итатардын энеси деп илгертеден бар эле го. Анан азыр чындап эле итатар деген окшотот, бирок итатар деле какой-то бир эме салым салат экен деп койдум да. Чындап эле эгерде кутурган ит ооруну алып келет экен, оорукан иттер ушу тазалаш керек да. Мен деле жашыбызда билем, итатар келет эле айылга. Атып кеткенде итти басып алып, өзүңүн итиңди бекитип, үйгө алып кирип бекитип керек болсо, ошондо этият кылат элек да. Көрсө, ошо тазалаш керек экен эле да. Ит кутурган моменттерде тазалашат экен эле. Ал мен деле жакшы күчүк болсо үйгө алып кетем. Итти, жаныбарды мен деле жакшы көрөм. Охотник болгону менен баардыгын эме кылбайсың, байтып, наоборот, көбөйүшүн каалайсың. Көбөйгөнгө аракет кыласың, керектүүсүн атасын, керегин атасын да. Лицензия менен де бардыгы, шени менен дегенде. Шени менен болсо бардыгы жакшы. Азыр эми биздин оштун эмеси, мына жылышы жакшы жагына өзгөрүүлөр жүзө чоң болуп атат. Мен өтө сүйүнөм, мен ушуга арзубуз. Мен дагы какой-то бир салым салып атам деп ушу шаардын тазалыгына, жакшы жылышына деген ойдомун. Элге тынчылык, ар дайым өнүп өсө берсин. Биздин шаарыбыз күндөн күнгө өсүп атат. Көзгө көрүнөт. Мен күндө көрүп кыдырам, күндүзү эртең менен дегендей. Бардыгы элге жакшылык болсун, ар дайым жакшылык, тынчылык болсун. Мына азыр Турцияны көрүп атасыздар кандай акыбалда турат. Кудай сактасын ошол апаттардан. Биздин элге аманчылык, тынчылык болсун. Жер жарып калды, эл чыга баштайт.